Бүгүн өтмөк ашуусунда жарым сааттык тыгын жаралды. Ири жүк ташуучу унаа жарым жолдон тайып, жолду бууп калган. Техникалардын жардамы менен маселе чечилип, автоунаалардын тыгыны жоюлду. Мындай учурлар көбүнчө айдоочулардын тажрыйбасынан, анан эң башкысы ашууга чыгарда дөңгөлөктөргө чынжырды эске албай, ошондой эле ашыкча жүк салып алуудан болуп жаткандыгын жолчулар билдиришет. Өз учурунда эле өз деңгээлинде жумуштар алып барылып атат. Бүгүнкү күндө аба ырайы кескин өзгөрүшүнө байланыштуу катуу кар жаап, кардын калыңдыгы 25-30 сантиметрге чейин чыгып атат бүгүнкү күндө. Анан бороон болгон учурларда жетишпей калган учурлар болуп атат. Анча-мынча убактылуу бир жарым сааттык тыгындар жаралууда. Ошолор тыгындарга себеп болгон чоң оор жүк ташуучу унаалардын септери жок, кышкыга даярдыгы жоктугунан келип чыгып атат. Искусственный болуп атат да көбүнчө. Бардыгынын себеби болгондо бүгүнкү күндө подсыпка иштери жүрүп атат. Чыккандар чыгып кетип атат, себеби бар. Чоң оор жүк ташуучу унаалар. Бүгүн ашууда жол ачык. Номер 36 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери иштеп кум чачууда. Жалпы жолунан 13 техника ишке тартылган. Жумушчулардын айтымында жолго кум бир суткада 2-3 ирет себилет. Бирок бороон болгон сайын жолго кар уюп калат. Аны техника тазалаган соң үстүнө кайра кум чачылат. Жол жакшы эле. Каттама ачык. Балдар ошондо көрүп атсаңар кум себип атыр. Жумуш жакшы эле күнү-түнү иштешип атыр балдар. Ондай учурда мисалы мына азыр 20 тоннанын 3 жол чыгып атыр кээде. Тияктан маз чыгып атыр, унимок чыгып атыр, манипулятор чыгып атыр, 3 грейдер иштеп атыр. Күнү-түнү ушул жерде иштеп атыр. Анча-мынча энди кар жанагы жааган учурда эле кыйын болот, а так постоянно жол ачык. Аталган мекеменин жумушчулары өтмөк ашуусундагы жалпы 30 километр жолду тейлеп тазалап, айдоочулардын талабын аткарууга аракет кылышууда. Учурдан пайдаланып, айдоочулардан суранып кетет элек. Өтмөк ашуусуна себептерин алып, кышкыга даярдык көрүп чыгышса экен. Антпесе себеби жок келип, жолдорду жабып калган учурлар көбүрөөк кездешүүдө бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, өткөн 7 марттагы жааган кардан улам өтмөк ашуусунда автоунаалардын ири тыгыны жаралган. Ал тоскоолдук жоюлуп, бүгүнкү күндө жол ачык. Бирок алдыңкы күндөрү аба ырайынын кескин өзгөрүүсү күтүлүүдө. Андыктан жолго чыгарда ар бир айдоочу автоунаасынын техникалык абалына жана дөңгөлөктөрүнүн тайгак жолго даярдыгына көңүл буруусу зарыл дешет жолчулар. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Тавас району.